Бүгүнкү күндө үрөй учурган жол кырсыктардын саны көбөйдү. Өлкөдө автоунаалардын саны жыл санап өсүүдө. Учурда айдоочу күбөлүктөр сатып алгандардын саны көп болгондуктан жөнөкөй эле эрежелер сакталбай жол кырсыктары күндөн күнгө өсүүдө. Эми айтат кетсек, жол кырсыктарын жол эрежелерин билбеги, ошондой эле жол кыймылын бузуу, ошондой эле мына шаарда канча жол кырсыктары катталып атат, өлүмүнө алып келип атат. Ал бул жол тилкелеринин кесип чыгуу, ошондой эле жөө адамдардын өткөлдөрүнө жөө адамдарды кой бербөө, эрежелерди жакшы сактабагандыгы, ошондой эле ылдамдыкты карабагандыгы, ушулардын кесепетинен көбү ушунун айынан көп келип чыгат да. Шаар тургундарынын айтымында жол кырсыктарын алдын алуу боюнча айдоочулук күбөлүктөрдү сатууну токтотуу, алкоголь ичимдиктерин ичип алып айдаган айдоочуларга айып пулду азыркыдан да 2 эсе көбөйтүү, ошондой эле жол кырсыктарын алдын алуу боюнча көптөгөн видео тасмаларды тартуу керек. Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча шаар тургундары да өз ойлорун билдирди. Жол кырсыктары вроде бас асайып калды го, наоборот. Мореке эмеден кийин. Статистика бараш. Ой, что-то мен анын статистиканы окуп калыптырмын, бирок вроде морекеден кийин менин оюмча наоборот эмеден кийин жакшы эле. Асайып да калды. Жол кырсыктары. Эми азыр праванын баарын действительно школалар илгеркиде биз окуткан жок да. Азыр баардыгын акча чечип калган да. 2019 жылдын 9 ай аралыгында 4694 жол кырсыгы катталган. Жол кырсыгынан баш аягы 529 киши каза болуп, 2018 жылга салыштырмалуу 9,2%га жогорулаган. Өткөн жылы 484 адам каза болгон. Ал эми жараат алгандар 6353дөн 7265ге көбөйүп, үлүшү 14,3%га жогорулады. Менин оюм боюнча праваны бүт эле сатып алып атышат да. Ошондон эч ким билбегендер деле айдап жүрөт. Ошондон көрө кенедей балдар айдап жүрөт, эч правиланы билбейт. Ошондон эле болуп атат. Мындан сырткары акыркы убакта Россия Казакстан жолдорунда да кыргызстандыктардын катышуусундагы үрөй учурган жол кырсыктар көп катталууда. Анда каза болгондордун саны арбыды. Мисал катары ала турган болсок, үстүбүздөгү жылдын 17 январында Казакстандын Самара Шымкент автожолунда катталган жол кырсыгынан Кыргызстандын 4 жараны каза болуп, дагы бирөө ооруканага түшкөн. Мындай үрөй учурган жол кырсыктардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Жыл башынан бери республика аймагында 274 жол кырсыгы катталып, 29 адам каза болуп, 87 адам ар түрдүү жаракаттарды алды. Бириккен Улуттар уюмунун сайтындагы маалыматка ылайык, жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынын айынан 1,35 миллион адам каза табат. Бейшенгазы Оморов, айдоочулар бирикмеси автомектебинин мугалими. Эми айтат кетсек, жол кырсыктарын жол эрежелерин билбеги, ошондой эле жол кыймылын бузуу, ошондой эле мына шаарда канча жол кырсыктары катталып атат, өлүмүнө алып келип атат. Ал бул жол тилкелеринин кесип чыгуу, ошондой эле жөө адамдардын өткөлдөрүнө жөө адамдарды кой бербөө, эрежелерди жакшы сактабагандыгы, ошондой эле ылдамдыкты карабагандыгы, ушулардын кесепетинен көбү ушунун айынан көп келип чыгат да, жол кырсыктарычы. Ал эми айта кетсек, аябай деңгээлде окуу же ошончолук билими күчтүү боло турган болсо, ал адам эч качан бузбоого аракет кылат. Ошондой эле айдоо опыту да, же болбосо айдоо айдоо опыту көбүрөөк болсо, стажы, ошончо бул да жол кырсыктарды азайтууга алып келет. Ал эми жаңы башталгыч айдоочулар боло турган болсо, булар жолдо айдоодо эң негизгиси жай айдаш керек экен. Ошондой эле жол эрежелерин бузбоого аракет кылса, кийинки кете турган убагында, эми кийинки убактарда ал бузбайт да. Эгерде башынан баштап бузуп үйрөнүп ала турган болсо, ал көнүмүш адатка айланып калат. Ушундай нерселерге бекем карабойго туура келет деп ойлойм да. Эми жол кырсыгын азайтуу үчүн мына жол коопсуздугун, же болбосо акылдуу видеолорду коюп атат, жол белгилерин коюп атат.
менин оюмча өзгөртүүнүн деле эч кандай анчалык көп өзгөртүүлөрдүн кереги деле жок. Эгерде ушул өзгөртүүлөрдү так биле турган болсо, анда мен ойлойм жол кырсыгы азаят эле. Эгерде ошончолук эле адамдын эстетикалык же болбосо ушундай бир этика вождения деп коебуз го орусча айтканда, ушуларды жакшы сактасак эле жол кырсыгынын азайышына алып келет деп ойлойм. Жол белгилери менин оюмча ушу шаарда жетиштүү эле болсо керек. Ылдамдыкты азайта турган жерлери бар, алга баш ийбеген айдоочулар бар, жол тилкелерине чыга турган жерлери бар, ага да баш ийбеген жерлери бар, жолдук өткөйлөрдү ошондой эле искусственный сооружение деп коебуз, жанагы мектептердин жанында турган, ага да карабай айдаган айдоочулар бар да, ошонун кесепетинен же болбосо жол эрежесин бускандын кесепетинен кырсыктардын көп катталышы ушундан келип чыгат деп ойлойм. Ошондой эле туура эмес башкарууда же болбосо техникалык каражаттын карабагандыгынан, ошо айнектери таза болбогонунан же болбосо бир айдоочулук стажы жок болгондуктан дагы бир жолу кайталап өткүм келет. Анткени көп нерсе айдоочунун өзүнөн гана болот деп эсептейм. Өзү жакшы дисциплинированный деп коет го орусча, ошончолук боло турган болсо, анда бул айдоочуда кырсык болооруна толук ишенем да, кырсык болбойт. Өзгөртүүлөрдө биздин методикада окутуулар обязательно плакат менен окутабыз, ошондой эле видео слайдтар менен, ошондой эле видео роликтер менен окутабыз, ошондой эле тренажердук классыбыз бар, айдоочунун алдын ала даярдоого, анан практикалык жактан айдоочулар толук камсыздуу болуп эсептелинет. Булар эми өзүнөн болот деп ойлойм. Өзгөртүүлөрү боло турган болсо, эми азыр өзгөртүүлөрдү жасап атабыз. Жаңы өзгөртүүлөрү бар. Кичине кээ бир жерлери туура эмес жазылып калган жерлери да кичине болот да, көп эмес, толук эмес. Ошолордун баарын мен ойлойм жаңыртып, ушул жылга Кудай буйрса апрелдин аягында чыгып калат деп ойлойбуз. Ага да бекемдеп, анда технадзор деген бар, көп мекемелер менен биргелешип, ошондой эле ГАИ менен биргелешип, ошондой эле Министерство транспорттар менен биргелешип, ошолор менен анан ушул келишимге келип, анан жаңы чыгарабыз го Кудай буйрса. Ушундай өзгөртүүлөр болот, болбой койбойт. Замандын жаңырышына, автомашиналардын көбөйүшүнө жараша ушундай өзгөрүүлөр болот деп ойлойм.